заключенным! Свободу политзаключенным! Алар деген айтты, президент кечинде келген, силерди азыр кабыл ала албайт деди. Биз деген бүт дооматтарыбызды айттык, эмне болуп аткан, бир эле талапты койдук. Президент менен жолугушуу, экинчи үй камагына чыгаруу. Баарын айттык, Перизат Суранованын абалын айттык, Оразайымдыкын айттык. Бүт мыйзам чегинде, Али Шабдандын ооба, мыйзам чегинде баарын сүйлөшүп чыктык, анан эми процедура боюнча кайрылуу жаздык. Алар деген көмөктөшөбүз деди, ушу түз эле президентке өтсүн деп. Негизи рассмотрение 2 жумада деди, бирок биз 2 жума чыдай албайбыз дедик. 2 жума точно күтүп турбайбыз дедик. Чыдабайбыз дедик, анан хорошо, эртерээк если жооп болбосо биз деген дагы эле чыкканга аргасыз болобуз деп. Анткени ар бирөөбүздүн, ар бир туугандарыбыздын ден соолугу азыр кетип атат да, 19 адам ачкачылык кармап атат. Ачкачылык кармаган мындай жөнөкөй жерде да оор. СИЗО абагында андан да оорураак болот да, баары тамеки жегишет экен, жанында тамак отурушат экен, аларды отдельный камерага бөлбөй эле. Анан 3 адам жөнүндө мындай кененирээк сүйлөп чыктык. Перизат Суранова, Оразайым Нарматов, Али Шабдан жөнүндөчү эмнеге госпитализация кылбай эле? Кокустан кечирип калып өлүп калса эмне болот? Өзүнүн сөзүнө эле шек келтирет да, ушунун баары ошон үчүн айтып атабыз, госпитализация кылгыла. Ачкачылыктан чыгыш жеңил эмес, бул деген жөн эле тамакты ичип жеңил чыгып кетпейсиң, аны дагы дарыларды сайыш керек. Анткени уже тигел жүрөгүндө мандеми кетип атат да, уже ден соолугу кетип атат. Өлүм менен жашоонун ортосунда турат деп айтып чыктык. Эми баарын мыйзам чегинде деди, соттордун ишине биз киргише албайбыз деди. Эми аны баары эле айтып атат. Биз айттык, эми кечирип коела, соттун ишине киришпесе дагы прямой приказ чыгып атпайбы, өзүңөр да билесиңер дедик. Эми башкасын айта албайт экенбиз. Ошентип эле чыгып кете бердик. Бүт баарын официально, кайрылууну баарын официально эме регистрировать этти, номерибизди алды. Эми балким 1-2 күн күтөбүз, бирок андан кийин уже чыкканга аргасыз болобуз. Күтпөйбүз Ахвалы начарлап атышат. Биздин кызыбыз Оразайым эл катары ошол жана Кемпирабад боюнча ошолордун катарында ошол боюнча күнөөлөнүп эмеде олтурат, СИЗОдо олтурат. Эми албетте бул кыздын өзүнүн чындыгы бар. Ошо чындыкты гана айтты. Башка ашыкча эч нерсе деген жок. Эч кимисинин эмесине шек келтирген жок. Болгон ушу Кемпирабад боюнча эл айткан чындыкты бул ошону кайталап айтып чыкты, өз оюн айтып чыкты. Эми негизи бул өзү кыз ушу мурдатан эле саясатка эрте аралашкан кыз. Мына ошол бирге жаткан эжелердин алдында бул дагы ошолорго кошулуп эми ачкачылык жарыялап, ден соолугу бирок начар. Өзү назик кыз. Ошого карабастан эми ачкачылык жарыялап жатат. Абалы аябай оор. Күндө барып кабар алып турушканы менен эч кимден жардам болгон жок. Эми кан басымы өйдө төмөн түшүп турат. Түшкөндө 80-60 болуп, чыкканда 140-90 болуп ушундай аябай жаман абалда турат. Эми мен ушу суранып кетет элем, талап дагы кылам, суранам дагы. Ушу баардыгын ушу Кемпирабад боюнча отурган жарандарыбыздын баардыгын жаңы жылдын астында ушу чыгарып койса жакшы болот эле, үй камагына. Анан баягы сурактарын жүргүзө беришсин. Үй камагына чыгарып коюшуну ушулардан талап кылат элем. Азыркы убакта 5-6 күн болуп калды. Эч кандай маалыматты ала албай жатабыз. Бийлик тарабынан толук ойдон мыйзам бузуулар болуп жатат. Эч кандай жардам көрсөтүлбөй жатат. 2-3 күндөн бери кээ бир ошол ачкачылык жарыялагандардын абалы абдан оор болуп атат. Бирок ошого карабастан эч кандай тез жардам чакырып, жардам берилбей, алардын баягы жашоосуна чынында эле абдан чоң зор коркунуч болуп атат. Биз абдан ошого коркуп бүгүн бийликке кайрылганы келдик. Мындай мыйзам бузууларды токтотуш керек. Себеби деген биздин конституцияда жазылган, ар бир адам өзүнүн позициясын, өзүнүн көз карашын айтканга толугу акысы бар.
жолукканга, митингдерге чыкканга толугу менен акысы бар. Ошондуктан биздин президентке, биздин бийликтеги адамдарга кайрылгыбыз келет. Мындай мыйзам бузууларды токтоткула. Эгерде ушу бийлик тарабынан ушундай мыйзам бузуулар болсо, анда биз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп алабыз. Ошондуктан мен дагы да болсо бийликке кайрылып кетким келет. Садыр Жапаровго кайрылгым келет. Себеби деген Садыр Жапаров өзүнүн башынан ушундай кыйынчылыктарды өткөргөн адам деп ишенгенбиз. Анан бүгүнкү күндө биз бул мамлекетибизде болуп жаткан мыйзамдуулуктарды көрүп, биз абдан таң калып атабыз. Өзүнүн башынан мындай өзүнүн туугандары, жакындары, ушу аялы деп айтып атабыз, тиги ушундай кыйынчылыктарды башынан өткөзгөн адамдар мындай ишке барбаш керек эле да. Бул өтө өкүнүчтүү болуп атат ушундай адамдардын ушундай кадамга барып жаткандыгы. Бул мындай бийлик тарабынан мыйзам бузууларга биз абдан таң калыштабыз да ушундай. Kamap turup, ben biliyorsun ben de ona kumaş kırıp da, bunlar tez kesin çakılırtayla. Kamap alıp turup, anın ki günü izliyor da, dalini izliyor da. Şunday da buluyor. Biz kayakka baratağız, kanday zaman geletağız. Bu gibi emekte kalışı mümkün de öyle otasınlar. Lüboy kişini aparıp duruyor, kamap duruyor, koyatsa bunu günüsünü istep göreli deyip 30 çaktı da, 30'dan aşık kişiye aylık verip de tap kılam onu günüsünü. Taşoku gelip kaynamış, olsun o. Bir de ben bir tuğan katları şu çabuk içim acı şurada şuraya. Şuraya yürüye gelip kalkamıyoruz kaçı. Güneşsin, hadi değilsin. Ondan endi kızlar bu, patriot kızlar bu. Büyüden alparıp gene ulan surat gene taskasını çıkarıp koysa olat. Ulan alparıp gene korkup koysa olat ulan. Oşan tüttele korkup. Oşanday yaşodan döne korkup. Buraya hazır emniye kılana taslar. Hani hem hazır ne kılavuz prezidentten suranı atağız, adilettülük kılsın, men çeçpeyim deyip aytıp koyup tekta tura vermesin. Anın taqdırından oşantıp prezidentler çeçken, al dele bilet, türmede jatkan kişi bilet, anın taqdırı kimden göz karandı ekendigi. Sebebi başkarıp turgan kişi, al kesten meni parlamentterime boyunca hazır başkarıp turgan kişi biröyle. Abi birine kişi çeçet, любой kişinin türmede olur, любой kişinin taqdırını birine kişi çeçet. Anın hem suranağız, adilettülük kılsın. Үй камагына чыгарып алып деле, үйүнөн алып келип деле, улам сурап деле далилдей берсин. Азыр ороза эң тегиз аттардын акыбалдары аябай оор болуп атат. Алар менен эртең бир нерсе болуп калса ким жооп берет алга? Үйгө камакка чыгарып эле следствие жүргүзөрсө деле болот да. Туугандарын кыйнабай, кичинекей балдарын кыйнабай. Эч ким кача турган деле ой деле жок. Азыр үй камакта болгондор деле следствие тиндей мындайга дагы келип атпайбы? Эч ким качкан жери жок. Бүт эле закон боюнча эле болуп атат. Буларды жөн эле кармап эле, кыйнап эле билбейм кандай болот азыр. Кышында эметкенде үй камагына эле чыгарып койсо болмок.